Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Айнура Алтыбаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, азыр Республикалык аялдар кеңештеринин бирикмесинин төрайымы. Туурабы? Ушундайбы? Туура. Рахмат убакыт таап келгениңиз үчүн. Сиз депутат болуп жүргөн кезде жанагы тамекиге каршы мыйзам кабыл алынган. 21-жылдын сентябрында, Бирок азыр бир артка кетеңчиктөө сыяктуу болуп атат го. Жанагы салык кодексине кошумча киргизгенде бир артка кадам болду. Азыр эме болуп атат, тиги тамеки тарта турган жерлерди атайын кайра түзүш керек дегендей демилге чыгып атат, Ушулар жөнүндө кандай сиз айтып берсеңиз? Саламатсыздарбы? Мен биринчи иреттен президент Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылыкты билдирем. Анткени бул мыйзам, биз бул мыйзамдын үстүнө 3 жыл иштедик. 3 жыл иштеп, мен өзүм коллегаларым депутаттарга да ыраазычылыкты билдирем. 3 окуудан өткөндөн кийин, президент кол койгондон кийин бул мыйзам кошумча маалымат, бул мыйзам саламаттыкты бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сыйлыгын алды. Эң жогорку даражадагы сыйлыкты алды. Анткени мен ойлойм, бул сыйлык Кыргызстанга сыйлык. Анткени чындыгында көптөгөн мамлекеттерде бул мыйзам иштеп-иштебей, анан кийин алынбай калган экен. Бирок ошо биздин мыйзам күчтүү мыйзам болду чындыгында. А жерде биз көптөгөн жаңы чыккан тамеки продукцияларына биз ушул мыйзамга камтыганбыз. Мисалы үчүн кальян, электрондук сигареттер азыр өтө мындай жайылып кетти, өзгөчө жаштардын жана өспүрүм балдардын ичинде. Ошон үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ушу Кыргызстандын мыйзамына аябай чоң бийик даражада сыйлыкты берип, чоң баасын бааланды да. Сизге тапшырылдыбы? Ооба. Каерден алдыңыз? Брюссель шаарында биз ушул саламаттыкты сактоо, Кыргызстандагы саламаттык сактоо уюмунун өкүлү менен биз барып ушул Кыргызстанга берилген сыйлыкты биз алып келдик. Тилекке каршы сиз айткандай, жок, мен биринчи дагы кошумча маалыматым бар. Биз эми мыйзамды жазганда чындыгында көп мындай ар бир мекеменин, мамлекеттик министрликтерден, салык кызматынан ушул жумушчу топ уюштурганбыз. Ал группага аябай 3 жыл, мен айткандай 3 жыл иштедик. Ушул жакшы күчтүү мыйзам болду. Бирок ушул мыйзам мындай декларативдүү болуп калбасын үчүн биз кайра ушул Республикалык аялдар кеңешинин өзүбүздүн көптөгөн апалардын, аялдардын демилгеси менен биз кайра жогорку кеңешке кайрылып, төрагасына кайрылып, ушул мыйзам кандай иштеп атат Кыргызстанда деп сурандык. Өзүңүз жакшы билесиздер, жогорку кеңештин дагы бир негизги контрольный функциясы бар. Ушул контролдук функциянын алкагында тийиштүү комитетте жумушчу топ түзүлүп, азыр ал жумушчу топ ушул мониторинг жасап атышат. Ар бир дүкөндөрдө, чоң баягы имараттарда бул мыйзам иштеп атабы, иштебей атабы, коомдук жерлерде, анан кийин ушул мыйзам боюнча, аткарылышы боюнча иш жүрүп атат. Тилекке каршы сиз айткандай, башында сиз айтып кеттиңиз, айрым депутаттык демилгелер пайда болуп калды. Тилекке каршы мына жакында эле бир мыйзамга, салык кодекске ушул биз да нааразы болдук. Тамеки курительный электронный сигареттерге акциздик салыкты азайтууну демилге көтөрүлүп, ушул демилге өтүп, азыр тилекке каршы салык кодексте ушул электрондук сигаретке акциз азайып кетти. Бул өтө туура эмес
өтө туура эмес чечим болду. Анткени биринчиден бул электронный сигареттин баасы азаят. Бул электронный сигарет более доступный деп койсом болот. Баягы арзан баада көбүрөөк клиенттер келет, жайылат. Бул бир. Экинчиден бул чечим ушул республикалык бюджетке акциз салыгынан кескин түрдө азайып, 2 эсе азайганы поступлениялары. Бул да тилекке каршы туура эмес деп ойлойбуз. Мисалы үчүн мурда ар бир ошо стик деп коет, курительный электронный сигаретке сала турган. Аны биз ар бир штукага, ар бир даанасына акциз салыгы болчу. Тилекке каршы бул салык кодекске айрым депутаттардын демилгеси менен ал килограммдап 1 килограммга да акциз налог деп коюлуп калды. Көп бол көрүнүш үчүн. Ооба. Ошон үчүн мен ойлойм бул туура эмес чечим болду. Сиз айтып кеткендей туура дагы бир азыр дагы бир демилге бар. Бул биз ушул мыйзамга коомдук жерлерге биз тыюу салынган да. Коомдук жерлерде вообще Тамеки тартыптын атайын бир жерлерде азыр ошол сунуш өтүп атат, сунушталып жатат. Анткени бул туура эмес. Анткени бүт дүйнө жүзүндө сен өзүң тамаки тартсаң, сен башка адамдардын, жаныңда коомдук жердеги адамдардын укугун буза турган. Зыян тийгизип атасың. Анткени ар бир жарандын баягы таза, безопасный да, тазага ар бир адамдын жарандын укугу бар. Анан кийин бул негизги ошо мыйзамдын концепциясы болчу. Ошон үчүн биз азыр учурда сиз мындай айтып атпайсызбы, мен чындыгында азыр ушул республикалык аялдар кеңешинин бирикмесинин төрайымы катары аялдар, энелер, апалар да ушул маселе боюнча демилгени көтөрүп, биз жаштар канаты менен биз ушул маселеге мындай көзөмөлгө алып, биз ушул жогорку кеңештин депутаттары менен иштөөгө даярбыз. Ушу тийиштүү социалдык комитеттин төрайымдары менен, депутаттар менен, комитеттин төрайымы менен, мүчөлөрү менен иштөөгө даярбыз. Ушул маселени биз түшүндүрүш керекпиз депутаттарга. Бул кандай? Эми депутат бул элдин өкүлү да. Анан кийин тескеринче бир кандайдыр бир залал келе турган демилгелер өтпөш керек. Жанагы тамеки чыгарган немелер бар да, компаниялар да, дүйнөлүк жанагы Жапан табако деген бар ғой, транснациональный компаниялар болчу. Аябай, Филип Моррис. Алар ошо акча салып, анан лобби кылып атат да, туурабы? Ушинтсек болобу? Ушинтип айтсак болобу? Болот. Анткени чындыгында булардын табачный компаниясынын лоббисин биз ушул мыйзамды өткөзүп атканда аябай баягы өзүбүз менен, мойнубуз менен сезгенбиз да. Алар бул дүйнө жүзүндө, мисалы үчүн Европада, Америкада бул мыйзам аябай күчтүү иштеп атат. Мисалы үчүн сиз баягы тамеки тарткыңыз келсе, сиз сыртка чыгып, адамдар ачык жерге, жаныңызда эч ким бар, остановка, бир кандайдыр эмелер, коомдук жер болбош үчүн ошол жерден тартасыз. Алар баягы Европада, Америкада бул мыйзам күчтүү иштеп аткан үчүн алар кошумча өздөрүнүн рынки сбыта иштеп атышат да, өзүнүн продукциясын. Алар табачный компанияларга бул бизнес. Аларга бизнес бул. Чоң акча турат на кону дегендейчи. Эми биз өзүбүздүн жарандарыбыз, биз чакан мамлекетпиз. Болгону 7 миллион адамдардын, негизги жаштардын да ден соолугун биз ойлош керекпиз да. Анткени биз бул мыйзамды даярдап атканда баягы маалым кат негиздеме эмени даярдап атканда баягы көптөгөн медициналык изилдөөлөрдүн негизинен жазганбыз да. Статистика жакшы эмес. Өзгөчө Кыргызстан үчүн биздин негизи бул тамекини тарткан эркек адамдардын жашоосу да 70 жашка чейин көбү жашабайт экен. Ошондой бир жаштар, дагы бир изилдөөлөр, өспүрүм жаш балдар уже 5 класстан да, 5 класс, 10 жашардан уже тамекини тартып көрүшөт экен.
Дагы Кыргызстанда өзгөчөлүгү бар, насыбай бар. Өзүңүз билесиз, Баткен областында бир топ айылдарда кара тамекини өстүрүшөт, лист черного табака деп коет. Анан кийин ошонун биринчиден аны өстүргөн адам, терип аткан адамдарга мындай таасири бар. Экинчиден баягы насыбай бул өтө эле кандай бир форма, баягы рак полостер, рак, ушундай гортани деген ушундай бир страшный ооруларга себеп болот. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы ушул ушундай дагы коркунучтар бар. Иши кылып биз азыр ушул биздин аялдар кеңешинин мүчөлөрү, апалар ушул маселеге кайдыгер карабайлык, ушул маселени көтөрөлүк, ушул депутаттарга түшүндүрөлүк. Бул кереги жок. Анткени баягы мындай да ар бир мыйзамдын мындай эмеси бар. Бул тарапта элдин, биздин жарандарыбыз, биздин келечек муунубуздун, жаштарыбыздын, аялдардын да эмеси, ден соолугу турат. Биякта эми акча еще бюджетке түшпөйт ал акча. Ал ошол табачный компаниялардын бизнеси, алардын чөнтөгүнө түшөт. Ошон үчүн мен ойлойм, биз азыр пландаштырып атабыз, биз жогорку кеңештин депутаттары менен тыгыз иштеш керекпиз. Эми жанагы акцизди азайтып койду деп атпайсызбы? Азайтканда мамлекеттик бюджетке түшөт да. Ал азайып атат. Да. Ал азайганын аз келгенсип, ден соолукка зыян тийип атат. Ооба, Кантип ошону кабыл алышты? Бул только ошо табачный компаниялардын кызычылыгы, аябай күчтүү лобби менен алынган чечим. И то бир ошол жерде эми акыйкат болсун деп айткым келет. Бул салык кодекстин кабинет министрликтин, өкмөттүн демилгеси менен келген мыйзамда. Алар андай сунуш берген жок. Анткени алар республикалык бюджеттен чоң выпадение болот. Ооба. Чоң баягы 300-400 миллион сом эметет. Выпадение болот, азаят. А бирок кийин ушул экинчи окуудан өтүп, бул мен айткым келет, бул сунуштар, депутаттары сунуш берген регламенттин да бузуулары менен өттү. Анткени регламентте, жогорку кеңештин регламентте так жазылган, экинчи окууга депутаттар укуктуу сунуш бергени. Бирок алар концепцияга туура келиш керек. Бул өкмөттөн келген жок ал сунуштар, биринчиден. Экинчиден, бул сунуштар бир топ экспертизалардан өтүш керек. Правовая, правозащитная, да? Антикоррупционная деген, гендерный экспертизалар өтүп, анан кийин кабыл алыныш керек. Эч кандай экспертиза болгон жок. Шашып пушуп эле, киргизип эле алдырып коюшту. Ошон үчүн мен сатып алды десе болобу? Эми Орой айтканда. Айта албайм, агай. Далил жок. Далил жок, бирок бул жерде мен ойлойм, ушул табачный компаниялардын кызыкчылыгы өттү, ошолордун пайда табат. Ошолор пайда табат. Ошон үчүн мен ойлойм, эми депутаттар эми элдин өкүлү болгондон кийин элдин мындай ден соолугуна каршы да зыян келе турган мыйзамдарды алышпайт. Балким баягы түшүнбөй же ошон үчүн биз азыр ар бир букваны түшүндүрүп, ошонун үстүнөн иштейбиз деп аракет кылабыз. Жана мартта эметпедиби, ошол салык кодекси мартта каралган. Демилгечи өкмөт болуп атат. Жана толуктоолорду өзгөртүүлөрдү киргизген салык кодексине, Демилгечи аны акцизди азайталы дебесе дагы орто жолдон депутаттар өздөрү жасап коюп атат. Экинчи окууда, бирок мен айткандай, сөзсүз экспертиза болуш керек эле. Экспертиза болгон жок. Да, регламент бузулду деп эсептейм. Эми дагы бир маселени айтып коеюн. Биз эми ЕСтин мүчөбүз да, биздин мамлекет. Балким ушул жыл сайын алар ЕСтин алкагында бүт ЕСтин мүчөлөрү тамекиге, алкогольга булар баягы акцизди көтөрөт. Балким биз ушул ЕСтин алкагында дагы бул маселе кайрылабыз ушул маселеге. Баягы килограмм эмес, баягы оптумга эмес, ар бир штугуна стикке деп коебуз, стикке акциз салыныш керек. Ошол ченемди биз ошол дагы караса болот деп ушундай бир мүмкүнчүлүк бар. Жана сиз айтып атпайсызбы? Японияда, Европада аябай катуу тартип кирген үчүн
тамеки компаниялары кирешесин жоготуп атат. ооба. Аны ошонун эсебинен Рыноктарын өзүн рыноктун азайып атат. өзүн продукциясын табачный компаниялар өзүн рыноктун азайып кетип атат. Булар эми мыйзам жок мамлекеттерде, анан кийин мыйзам слабый мыйзамдарга, ошон үчүн алар Ошо жоготкон кирешесин Кыргызстандан таап атат. Биринчиден Биздин- акциз азайтып атат, экинчиден деги эле электрондук сигареттер жайылтып атпайбы, анткени беркинде сигарет тарткандар азайып баратат. Алардын санын толукташ керек болуп атат. анткени эми мындай да, тилекке каршы азыр коомдук жерде дагы электронный сигаретти, анткени алар мындай кошумча ароматизированный бир нерселерди кошот экен, билинбейт экен да, бирөө тамеки. Колуна мынтип алып алып эле тамеки тарта берет, коомдук жерде да болсо дагы. Анан кийин ушул жаш биздин өспүрүм балдар баягы эми бул как азыр техникалык прогресс болгон үчүн бул жаңы тамеки компаниялар жаңы продукцияны чыгарып, мындай техникалык эмелерди колдонуп, баягы гаджетке окшотуп, мындай ошол үчүн кызыктырат биздин өспүрүм балдарды. Андан сырткары дагы бизде тилекке каршы андан тышкары искусственный мындай химический ар кандай аэрозолдор, баягы эмелер, искусственный кошулмаларды, никотин, ошондой кошумчаларды кошуп, баягы жвачкага окшотуп, мындай бир подушечка конфетке окшотуп, ушинтип кооз кылып чыгарып калышыптыр. Иши кылып, табачный компаниялар өзүн эле бизнесин ойлоп, башка элдин элди ойлобой эле, а бирок мамлекет эмне үчүн? Мамлекет өзүн өз тарабынан, эми баягы акциз бул мамлекет тарабынан коюлган ушул алкоголь, да, тамекиге койгон акциздар как раз ушуну эми. Биз дайыма айтабыз, келгиле бир адамдын денесине залал келе турган продукцияларга биз эмелерин акцизин көбөйтөлүк. Акциздан башка дагы балки одноразовый дагы эмелерди коелук. Ушу мыйзам өтүп атканда биз айтканбыз, ар бир сигаретке келгиле 1 тыйындан коелук. Да? Анткени бизде тамеки чыгарбайт, продукция жок, промышленность жок. Бүт ошо чет мамлекеттен экспорт кылып алып келишет. Алар төлөсүн, ар бир кроме акциза, ар бир сигаретке 1 тыйындан төлөсүн. Ал акча ошо как раз профилактикага кетсин, да, элдердин. Бирок ушул ченемге депутаттар каршы чыгып, эми ал ченем өтпөй калды. Бирок мен ойлойм, баягы залал алып келген, ден соолукка алып келген ошундай продукцияга өтө чоң акциз салыктарды коюш керек. Наоборот, баягы балдар үчүн экологически таза, да, чыгарган продукцияга балким преференция кылып налогторду азайтыш керек. Туурабы? Надо ушундай производительдерди колдош керек. Мисалы үчүн балдар үчүн детское питание же экологически таза продукцияны чыгарган ишкерлерге ушул продукцияга бир преференция, салыктан бошотуулар керек. А залал алып келген продукцияны көбөйтүш керек эмесин, акциздарын, налогторун. А биздики тескери болуп атат. Анан мына бизнесмендин баары ошого каршы тамеки компанияларынын кызыкчылыгы үчүн иштеп калган сыяктуу. Баары эле ошону мактайт, ушинтиш керек, бюджетке түшпөй калып атат деп, ден соолук жөнүндө эч ким ойлонгусу келбейт. Биз эми приоритет ден соолук. Мен айтып кеткендей, биз чакан мамлекетпиз. Болгону 7 миллион. Эми ошо 7 миллион анткени чындыгында мисалы үчүн тамекини тартып, студент кыздар, айымдар, жигиттер баягы затуманенный эмелер менен кирип, башына кандай билим, кандай эме алат. Ошон үчүн мен ойлойм, эми ден соолукту биз биринчи приоритет коюш керек. Тамектен адамдын организмине эч кандай пайда болбойт, туурабы? Эч кандай пайдасы жок. Таптакыр, эч кандай пайдасы жок. Бир сергек кылат же ойлонтконго бир көмөк болот дегендей баягы
акыл эске бир көмөк болот. Эч нерсе жок да. Таптакыр. Бул эми- Зыяндан башка эч нерсе Бул жок. айтып атпаймынбы, биз бул мыйзамды даярдап атканда көптөгөн медициналык изилдөөлөрдүн негизинен жазганбыз да мыйзамды. Эч кандай пайдасы жок. Андан тышкары баягы бир мындай комнаталарды, баягы курительный комнаталарды киргизебиз деп атпайбы? А жерде баягы мисалы үчүн бир тамекени тартып, бирөөнү тартты, экөөнү тартып чыгып кетти да. Кийинкиси кирди, уже канцероген, эмеде, абада уже канцероген. Өзү тартып бир экөөнү. Ошо двойной канцерогенди жутуп, анан кийин кайра барып, ошол жумушуна кайтабы, же окуусуна кайтабы. Ошон үчүн эч кандай пайдасы жок. Бул баягы коомдук жерлерде эч кандай тескеринче 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе, 10 эсе деген залалы бар деген изилдөөлөрдүн негизинен бул мыйзам жазылган. Дүйнө жүзүндө ошондой. Сен тартасыңбы ачык жерде, коомдук жерден алысыраак туруп? Зыян болбой турган жерге бар. Ошол, да. Ошол паркта тартам десе, парктын ичинде бир нерсе болуп атса, бир коомдук бир иш-чара. Ооба. Ошонун жанында тартпаш керек. Тартпайт. Стадиондо, мисалы үчүн, иш-чара болуп атпайбы? Мына азыр дагы айтып коеюн, мына Чолпон Атада. Баягы бул мыйзам кандай иштеп атат дагы. Ошо Чолпон Атада, пляждарда да ошол мэрия, Чолпон Атанын мэриясы жетекчилери колдошкон. Баягы пляжда, коомдук жерде тартпайт, тартылбайт Тартпаш керек. деп. Мен ойлойм, көптөгөн азыр көп жогорку окуу жайлардагы студенттер, мугалимдер өзү территория, бездымная территория деп өздөрүнүн территориясын вообще даже сыртка чыгып тартпайт деген ушундай уран менен биздин жогорку окуу жайлардын ушундай урандары бар. Мен ойлойм, даже и кабинет министровда, администрация президента, жогорку сот, бүт ушундай элге үлгү боло турган чиновниктер ушундай уранды колдоп, өздөрүн да ушул территорияны бездымная территория, свободная от табачного дыма деп декларация кылып жарыя кылыш керек. Колдош керек биз жаштарды. А биздин депутаттар тескери кылып атпайбы? Эми мен ойлойм, бир азыр башында да айтып кеттик, биз аларга түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керекпиз. Врачтар барып, медиктер барып, ошону түшүндүрүш керек. Анткени бул элибизге каршы туура эмес демилгелер. Аябай туура эмес. Аны акыл менен түшүнө албайсың, эмне үчүн мынтип атканын. Бир гана түшүндүрүү болушу мүмкүн, алар бирөөдөн акча алган. Аны ошон үчүн алардын кызыкчылыгын коргоп атат. Бул республикалык бюджетте да чоң выпадение болуп атпайбы? Да. А бизге акча керек эмеспи? Бюджетке акча керек да. Бул акчаларды ошо ден соолуктун профилактика боло турган мераларды, жаңы заманбап балким эмелер салына турган маселелер бар. Ошон үчүн мен ойлойм, колдонууга тапса болот да, эмне керек экенин. Ооба да. Эл үчүн. Спорт площадкаларды салса болот, мисалы үчүн да. Ал жерде дагы баягы жаштар, анан кийин карыялар дагы ушул физкультура менен дагы бир мындай активный образ жизни алып барганга, бактардын ичинде площадкаларды, спортивный площадкаларды кылса, эмне кылып мен ойлойм, акча түшсө, этот акцизный налог, аны иштете турган акча бар, табылат эле. Алар ага да көз жумуп, анан ден соолукка дагы зыян келтирген чечим кабыл алышты мартта. Дагы бир жолу айтып кетейин, эми дагы бир ушуну түшүндүргөндөн кийин балким ЕСтин алкагында, мисалы үчүн Казакстанда булар акциз ар бир штукага. Биздикиндей болчу. Дагы эле ошондой. Только биз ошо килограммга, оптомго төлөгөнү. Поэтому мен ушул ЕСтин алкагында дагы бир ушул акцизный налогтун көлөмүн дагы караса болот. А бирок азыркы ошо курительный комнаталарды аларга жок, биз туура эмес деп эсептейбиз. Ошон үчүн депутаттарга да кайрылабыз. Жогорку кеңештин депутаты, биз өзүбүз да депутат болгонбуз. Дайым ошо элден келген сунуштарды биз угат элек. Мен ойлойм, бул депутаттар дагы эми элдин өкүлү болгондон кийин дагы ошол медиктер менен дагы алар менен акылдашып, дагы ойлонуп, ошол бул мындай демилгелерди өткөзбөш керек. Мен ошого кандай десем, мен ойлойм,
аракет кылабыз ошого. Анан жанагы ар бир стик үчүн эмес, жанагы килограммына деген жаш баланын алдагандай эле нерсе болгон экен да. Мынакей көлөмү чоң болот деп, килограммын санап коюп, ар бир эмесини санап келгенде стикке бөлгөндө болбогон эле акча болуп калат. Акциз азайып кетип атпайбы? Аябай. Мына мыйзам кабыл алынып атканда насыбайды 5 жылга эме болду беле, мораторий насыбайга тыюу салуу. Биз 3 жылга бергенбиз. 36 айга. 36 айга мөөнөт берилген. Анткени чындыгында бул кара тамеки листи ал жерде бир топ үй бүлөлөр да ошо менен иштейт, үй бүлөсүн багат. Ошон үчүн өкмөткө бир 36 айга мындай сунуш бергенбиз. Алардын өстүргөн эмесин жаңыдан караш керек. Мисалы үчүн Баткенде сонун мисалы үчүн өрүк бар, абрикосторду өстүрсө болот турабы? Өткөндө биз дагы Баткенге барып, бир топ ошо аялдар кеңешинин ишин алкагында миндальды ошолорду отургузганбыз. Иш кылып, мен ойлойм, бир кандайдыр башка вид продукцияга өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Алардын ишин башка жака буруп. Да, балким ошол бюджеттен да кичине поддержка кылып, бир акча бөлүнүп, кредит болбосо дагы бир кандайдыр жеңилдиктерди берсе, ошол алар даяр. Ошол эмелерге даяр. Мейли биз дагы өзүбүздүн ден соолугубузду ойлой элек. Анткени өстүргөндө, тергенде дагы алардын ден соолугуна да зыян келет да. Анын адамдар азыр түшүнүп эле турат. Ошон үчүн алар да макул. Бизге ошол мамлекет тарабынан кичине колдоо болсо, биз башка эмеге вид растениеводствого өтөт элек деп айтышты. Биз ошо изилдөөлөрдү жүргүзгөндө. Эми жазалып атабы ушу бир нерсе? Жарымы өтүп кетти 3 жылдын. Эми мен азыр мен айтып кеттим го, что жумушчу топ түзүлгөн, мониторинг исполнения закона, ошол баягы жогорку кеңештин бир контрольный функциянын алкагында ошол эми билинет да. Ошол ченем кандай ишке ашат, кандай сунуштар бар, өкмөттүн кандай кыймыл аракеттери бар, ошол жумушчу топтун ишин алкагында да биз көрөбүз го. Баягы эле эски адат менен 36 айдын 34-ü бүткөндө 2 ай калганда кыймылдай башташы мүмкүн. Эми кандайдыр ниет кылып турайлык, балким болуп калат. Болбосо анда чындыгында биз дагы башка аракет кылабыз. Тамекини насыбайды ушул маселени чечкенге дагы бир башка эмелерди сунуштайбыз өкмөткө. Бар бир проекттер долбоорлор. Салык кодексине жанагы акциздер азайып кеткенде, электрондук сигареттерге салык акциз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан бир нерсе реакция болдубу? Реакция болду. Алар өзүн менимче бир өкмөткө кайрылышты. Да, өкмөткө кайрылышты. Биз президентке, өкмөткө кайрылдык. Алар да ошол бүткүлдүүлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлдөрү кайрылышты окшойт президентке. Бирок точно айта албайм. Ал кайрылууга реакция мен айта албайм. Мен маалыматым жок. Реакция болбодубу? Маалыматым жок, айта албайм, бирок аракеттер болду. Бул чындыгында мындай да, Кыргызстан үчүн дагы бул Кыргызстандын эл аралык аренадагы авторитетине минус кетип атат деп айткым келет. Анткени былтыр эле ушул биздин бул мыйзамдын президенттин иш аракетине чоң баа берилип, президент кол коюп, депутаттар колдоп, бул жалпы бир адамдын эмеси эмес, бул Кыргызстандын жетекчилигин баасы да, ушул баягы сыйлык берилген. Анан кийин ошо азыр артка кайтканы да туура эмес деп, алар да ушул Кыргызстан үчүн бул авторитетине минус кете турган иштер да демилгелелер. Жанагы 21-жылы мыйзам кабыл алынганда тамеки компаниялары утулган деп койсок болот. Эми үчүн алып аткан экен. Алар нокаутка кетишкен да, нокаутка кетишкен. Эми үчүн алып атат. Эми дагы бир жолу айтайын.
Дагы бир жолу айтайын, ошол акцизди биз кайра ошол ченемди кайра ошол ЕС аркылуу. ЕС аркылууга кайтканына аракет кылабыз. Ал эми ушул азыркы баягы курительный жерлерди президентке дагы кайрылабыз, кабинет министрликтин төрагасына кайрылабыз, депутаттар менен иштейбиз. Мен ойлойм, депутаттар дагы эми элдин өкүлү болгондон кийин элдин ден соолугун ойлогону бул приоритет деп ишенем. Эл жөнүндө да ойлоп коюш керек да. Ишенем, ойлойм, баары жакшы болот, аракет кылабыз. А мынау Арменияда да бир жана тех регламент даярдалып атты дедиле. Жалпы ЕС үчүн. Анын ортосунда Кыргызстан өзүнчө тех регламентин даярдаган жанагы электрондук сигареттер үчүн. Ал өтпөй калды окшойт, ушундайбы? Ой, бул маселе боюнча так маалыматым жок, бирок өткөндө бир 2 жума болду. МПА СНГнин модельный законы бар. Аябай жакшы иштеп чыкты. Эми чындыгында бул модельный закондорду мыкты юристтер, мыкты дарыгерлер иштеп чыгышты. Биз мисалы үчүн мен ойлойм, мыкты жакшы мыйзам, ошол мыйзам биз модельный катары мындай алып, бирок биздин мыйзам күчтүү мыйзам. Биз жаңы мыйзамды албайбыз. Просто ошол бул мыйзам башка өлкөлөрдө андай мыйзам жок болсо, алар өз модельный катары колдонсо болот. Бирок мен ойлойм, биздин мыйзамыбыз күчтүү, жакшы. Биз өзүбүздөн дагы алар сунуштарды сураган. Дагы да бир айтып кете турган нерсе, ошо биздин мыйзамыбыз өткөндөн кийин дагы бир топ өлкөлөр, Таджикистан, Монголия, аларда ошо өз Кыргызстандын опытын, тажрыйбасын эске алабыз деп кайрылып, мен Японияга дагы барып, ал жерде парламентте дагы мүмкүнчүлүк, ошо Монголиянын парламенттин депутаттары менен дагы жолугуп, алар бир ошо конференция болуп, тегерек стол болду, парламенттин ичинде көп депутаттар катышып, эксперттер келишип, ошо биздин мыйзамыбызды, ушул Кыргызстандын мыйзамы мыкты экен, ВОЗдун чоң жакшы баасын уктук, ошо сиздер менен дагы ушул тажрыйбаны алмашуу багытта ушул мен барып келгенмин. Таджикистандагы ушул жакшы бааларын берди. Иши кылып ушул мен ойлойм, биз аркага качпаш керекпиз. Жакшы мыйзам, президент кол коюп берген. Мен кайра айткым келет, чындыгында бул дагы депутаттар колдогону, президенттин кол коюп бергени бул эрк, чындыгында эрк. Бул Филипп Моррис деген аябай чоң күчтүү дүйнөлүк табачный компанияда. Алардын акчасы көп. Алар аябай аракет кылып атышат, бирок ушул мыйзам ушул 21 жылы депутаттар колдоп, президент колдоп кол коюп бергенден кийин мен ойлойм, биз ошо артка кайташ керек. Бул президенттин чоң эрки менен, бул эрки менен, саясий эрки менен ошо элдин ден соолугун ойлоп, ошол кол коюп берген. Мен ойлойм, ушул мыйзам ошол боюнча калыш керек. Дербанить этпаш керек. Рахмат. Сизге, биздин убактыбыз да бүтүптүр. Рахмат сизге. Бизде конокто Айнур Алтыбаева болду, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты жана азыр Кыргызстандын Республикалык аялдар кеңештеринин бирикмесинин төрайымы. Туурабы? Туура. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.